Баарыбызда айып бар. Айыбы жок адам жок турганда. Катасы жок адам жок. Кемчилиги адам жок. Сиз менин канча айыбымды айтсаңыз, мен андан да көп билем. Аллахым андан да көп билет. Ошон үчүн бир адам, бир алым айткан экен. Ой, урматтуу мусулман бир тууган, сиз менин айыбымды көрүп алсаңызчы, мага айтыңыз, оңдой турган мен. Мага айтыңыз, өзүмө айтыңыз, оңдой турган мен. Сизге сооп болот. Эгерде мен айыбымды көрүп, мага айтпай башка бирөөгө айтсаңыз, мен аны оңдобойм да, сизге күлөө болот. Экөөнү каалаган тандаңыз. Урматтуу мусулман бир тууган, мен айыбымды көрсөңүз, мага айтыңыз, мага. Өзүмө айтыңыз. Алла сизге райым кылсын. Сизге сооп болот, сизге сооп болот. Мен Кудай кааласа аны оңдойм. Мен эгерде ошол айып менде болсо, мен оңдойм. А мен карап көрөйүнчү, сиз айтып аткан айып менде барбы жокпу? Жок болсо, туган бул жала. Ошо менде бар болсо, ошол айып, ошону бирөөгө айтсаңыз, ушунун аты гыйбат. Ушунун аты ушак. Бүгүн биз мусулмандар ушак эмне экенин билбей калдык. Гыйбат деген эмне экенин, жала деген эмне экенин билбей калдык. Гыйбат дагы харам, жала дагы харам. Күнөөлөрү зынадан катуу.